Ассаламу алейкум устаз. Жакында акыйда сабагын баштаган жатасыз. Телеграмдан жабык сабак. Анан ошол боюнча бир нече суроолорубуз бар. Эмне үчүн биз Абу Ханифаны ээрчишибиз керек жана акыйдасын ээрчишибиз керек? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ова адамдардан бизге көп суроо келгендигине байланыштуу эмне себептен биз Абу Ханифанын акыйдасын ээрчишибиз керек? Эмне себептен биз Ханафи мазхабын карманышыбыз керек деген суроолор бизге көп келгендиктен, анан элдин арасында акыйдага болгон талап көп болуп, анын арасында талаштар көп болгондуктан мына ушул курсту баштап атабыз дагы. Буну атайын жабык телеграмдын ичине кылган атабыз. Себеби эгерде аны Instagram башка жактарга чыгарып койгон болсок, ал жерге алы келгени да, келбегени дагы акыйда боюнча аралашып, анан өзүнүн пикирин айтып, анан тиги жөндөн жөн эле адамдарга болгон бир негативди калтырат экен да. Бирөө акыйданы үйрөнөм деген болсо, туура жолду табам деген болсо, мына ошол телеграмга кирип, мына ошол жерден өзүнө ылайыктуу суроолоруна жооп алса болот. Эмне себептен биз имам Абу Ханифаны ээрчишибиз керек? Себеби Абу Ханифаны ээрчүүбүз бул имам Абу Ханифан болгондугу үчүн эмес, балки биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыйдасын кантип ээрчишибиз керек? Ага бизге түз жол менен алып бара турган бул имам Абу Ханифанын жолу. Себеби имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи бул илимди чоңдогон табииндерден илим алды. Алкамат ибн Кайс, Ибрахим Нахаи, Хаммад ибн Аби Сулайман. Алар болсо имам Абдуллах ибн Мас'удтун, Али ибн Аби Талибтин, Саад ибн Аби Ваккастын, Абу Муса ал-Аш'ари, Куфага барган 1500га жакын сахабанын анын 70-и бадрилер болгон, Бадр согушуна катышкан сахабалар ошол жака барып акыйданы үйрөткөн. Ошолордон үйрөнгөн акыйда биздин чын жырчабыздагы үзүлбөгөн акыйда. Эгерде биз пайгамбарыбыздын акыйдасын үйрөнөбүз десек, анда мажбур түрдө имам Абу Ханифанын аркасынан ээрчишибиз керек болот. Бул биринчиси. Экинчиси, эң оболку акыйда боюнча сүйлөгөн алым имам Абу Ханифа. Эң биринчилерден болуп кагаз бетине акыйдан эрежеге салган имам Абу Ханифа. Чын жыры пайгамбарыбызга эң жакын. 2 адам, 3 адамдан кийин пайгамбарыбызга жабышат. Муну ошол себептен имам Абу Ханифанын акыйдасын кармансак, бул пайгамбарыбыздын ачык акыйдасын карманган болобуз. Ага биздин толгон китептерибиз, далилдерибиз, Абу Ханифанын түзгөн эрежеси мына ушул мезгилге чейин эч кандай кынтыксыз аалымдардын алдында кабыл алынып келе жатат. Болгону гана башка жактан сүт эмгендердин гана каршылыгы болбосо, аларга да токтойт. Имам Абу Ханифа чындыгында хадисти четке какканбы? Имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи хадисти четке каккан деген бир хадис менен алек болгон адамдардын гана сөзү. Аны биздин чоң аалымдар бир китептерде жазылуу, аны сабагыбызда баяндайбыз. Абу Ханифаны көрө албастар жана илимсиздер гана айыпташкан. Андан дагы менде маалыматтар бар. Абу Ханифаны жакшы көрүү, анын жолун кармануу бул сүннөт ээлеринин иши деген. Эгер ахлу сунна вал жамаатта боло турган болсоң, Абу Ханифага жаман сөз айтылбайт. Эми кээ бир маселелер болот да, бир хадис бар, ал хадис бизге жетип келгенде анан ал хадисти карайт дагы, Абу Ханифанын түзгөн эрежесин караса, ал хадиске каршы келип калат сыртынан. Анан ойлойт да, мына бул хадис сахих болуп атат, Абу Ханифа буга каршы келди. Абу Ханифа эч качан бир хадиске каршы сөз сүйлөгөн эмес. Мүмкүн дагы эмес. Эгерде кимде ким Абу Ханифанын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисине каршы сүйлөсө, ал адам аалым эмес, тиги имам эмес, уже фасык, илимсиздикке анын аркасынан эчкенге болбойт. Дүйнө жүзү имам Абу Ханифаны аалым деп таанып атат. Демек, ал хадистердин өзүнүн жообу бар. Эмне себептен Абу Ханифа албаган? Мага имам Абу Ханифа рахматуллах албаган хадистердин бардыгын алып келгиле. Мен барына жооп бергенге күчүм жетет. Себеби бардыгына китептерибизде жазылып атат. Эмне себептен Абу Ханифа, демек Абу Ханифа бир хадисти албаган болсо, андан күчтүүрөөк хадисти алган, же ал хадис өкүмү кеткен, же болбосо ал муаввал, же мукайят, же болбосо хас, ушундай бир маселелер болот. Ошол себептен аны сырттан көргөн адамдар Абу Ханифаны хадис албайт деп айыпташкан. Сиздин сабактарыңызда, кээ бир жерлерде сүйлөшүп калганда Абу Ханифа жөнүндө аябай көп айтасыз.
кээ бир учурларда катуу айткан учурларыңыз да болот. Бул аябай берилгендик же болбосо фанатизмдик эмеспи? Анда кимди айтышыбыз керек? Абу Ханифанын аркасынан ээрчи дебесек, кимди айтышыбыз керек? Себеби Абу Ханифа пайгамбарыбызга эң жакын адам. Ошол Абу Ханифа эрежени эң оболкулардан болуп түзгөн адам. Бул фанатизм эмес. Фанатизм деген нерсе ошол бир нерсени билбей эле аркасынан барып, мисалы үчүн Майкл Джексонду көрүп, анын кийим көрүп алып, аркасынан алып, Майкл Джексон кийим ал эмнеге монтип кийинип атат, аны аңдабай эле ошентип кеткен мүмкүн ошол фанаттар. Биз андай эмеспиз. Биз Абу Ханифанын акыйдасын окуп чыккан адам катары, ага чынжырчабыз байланган, ижазабыз бар адам катары, Абу Ханифаны жакшы тааныган адам катары биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыйдасын, пайгамбарыбыздын жолун, фигин бизге эң туура жеткизип берген 4 школанын эң улуусу имам Абу Ханифа деп билебиз. Ошону ээрчип атабыз. Буга бирөө анда боло турганда сахабаларды ээрчигендерди анда айтышыбыз керек. Эмне фанат болуп атасың? Пайгамбарыбыз ээрчип атканда да эмне фанат болуп атасың деш керек. Болгону бизде пайгамбарыбызга жана анын сахабаларына бизди жеткизе турган жол имам Абу Ханифа. Чынжырыбыз, ижазабыз байланган, так дааны ачык, эч кандай күмөн жок. Имам Абу Ханифага эң чоң коюлган доомат. Имам Абу Ханифага коюлган доомат. Жок, мындай да. Имам Абу Ханифага эмес, Аллахка доомат коюп атышпайбы адамдар? Аллах жок, ал мындай жер өзү эле жаралган деп. Андан кийин пайгамбарларга доомат кылып, пайгамбарды канча деген пайгамбарларды өлтүрбөдүбү? Жөөттөр. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келип калганда пайгамбарыбызды канча доомат кылды? Сыйкырчысын деди, ырчысын деди, жомокчусун деди, башка деди. Бирок ошого карабастан пайгамбарыбыз динди жеткизе. Андан сахабаларын азыркы күнгө чейин Абу Бакыр, Умарды капыр, Айша энебизди зинакор дегендер дагы бар. Бул жашоонун сүннөтү ошондой. Кайсыл мөмөлүү дарак болсо ага нерсе ташып ыргытылат. Эгерде Абу Ханифаны адамдар көп жамандап атат, аны ээрчибейбиз десе, анда биринчи жолу Аллахты ээрчибешибиз керек. Аллах Таалага айтылган дооматтар өтө көп. Андай болбойт. Пайгамбарыбызга айтылган дооматтар өтө көп. Андай болбойт. Болгону ушундай бизге доомат айтылынды, анын чечимин бериш керек. Абу Ханифаны силер ушинтип атасыңар, Абу Ханифа андай эмес, жакшы деп өтүп кетпейбиз. Эмне айттың Абу Ханифа болгон сенин дооматың эмне? Аны чечип келе жатабыз жана чече алабыз. Кээ биркилер жөн эле илимсиздиктен Абу Ханифаны айыптаган, кээ биркилер көрө албастан Абу Ханифа бул тарыхта жазылуу. Тарыхта Абу Ханифага душмандык кылгандардын бардыгы көрө албастан кылган. Илимсиздер азыраак. Ал эми азыркы мезгилде ушул заманыбызда туруп Абу Ханифаны жамандап, ага жаман сөз айтып аткандар, булар жетелемелер. Ошо илгерки болгон ар жердеги калган маалыматтарды тактабай алып анан ошонун артынан Абу Ханифаны жамандап жүрөт. Ал сөздөргө, Абу Ханифага айтылган сөздөрдүн биз 80%-на сабактарыбызда жооп бергенбиз. Дагы чыкса дагы жооп беребиз. Анан бирок ошо менен эле бирге Абу Ханифа пайгамбар эмес, ката кеткен болсо катасын айтабыз, туура эмес болгон болсо туура эмесин айтабыз. Биз адамды ээрчибейбиз. Биз акыйкатты ээрчибиз жана пайгамбарыбызга алып бара турган таза жолду ээрчибиз. Имам Абу Ханифа сүннөткө канчалык басым жасаган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө имам Абу Ханифа канчалык басым жасаган? Өзү шариаттын көпчүлүгү сүннөт менен чечилген. Ошого айтып атабыз да, Куранда өкүм алына турган 500 эле аят бар. Ал эми хадистен 2000ден 5000ге чейин аят бар. Бирок башка пайгамбарлар туура жолго салган, таргип, адеп ахлак боюнча хадистер көп. Өкүм алына турган 5000ге. Анан ошол хадистерди билбестен туруп Абу Ханифа кантип ушунча миллион маселелерди, миңдеген маселелерди, эрежелерди түздү. Хадис болбосо кантип түзүлөт? Эгерде хадисти билбеген болсо, эреже түзгөн болсо, ал эрежеге тез эле өзүнүн замандагы алымдар чыгып эле ката кеткен. Азыр Абу Ханифага укмуш болуп доомат кылгандардын далилдери эсептелүү гана. Абу Ханифа кыяска басым жасаган. Дүйнөдөгү алымдардын баары кыяска басым жасаган. 4 далилдин бирөөсү кыяс. Куран, сүннөт, ижма, кыяс. Ахмад ибн Хамбалдан өзүнүн небереси сураган экен, небереси Ханафида. Эмне себептен Абу Ханифаны көп айыпташат, себеби ал кыяска көбүрөөк басым жасаган дейт. Десе небереси айткан экен, андан башка алымдар деле жасаган. Ахмад ибн Хамбал деле сен деле жасагансың, Имам Малик деле, Шафи деле жасаган. Эмнеге?
Анда кандай эреже бар, ал көбүрөкпү десе, ал көбүрөөк кылган дейт. Аны көбүрөөк экенин ким эсептеди десе, бахати дейт, жооп бере албай калды. Жөн айып коюлган, айыптын артында эч нерсе жок. Кыяска көңүл бурган. Кыяс себеби фик эмне десе, кыясын ва истихсан. Анан кыяс дегенде дагы адамдар баягы салыштырууну гана түшүнүп калган да, кыяс деген нерсе фикте келсе бул эреже деп түшүнүлөт. Ал эми усулу фикте келсе бул салыштыруу дейт. Биз айтып аткан маселе кыяс деп аткан бул эрежелер. Кыяс канча маселеде Абу Ханифа кыяс кылган, аз эле маселе. Калгандардын бардыгы кайдалар, истихсандар. Шарият акылга салынбайт дейт да. Бирок биз акылга салынып түзүлгөн эрежелерге баш ийип жашайбыз. Эмне үчүн? Шарият акылга салынбайт деп айтылган сөз канча бир деңгээлде туура болсо да 90% туура эмес нерсе. Эмнеге? Эгерде шариятты акыл менен түшүнө албасак, анда сага акылың болбосо, анда шарият сага милдеттүү болбойт, каш куйдан айырмаң жок болуп калат. Шарият акыл менен Куран, сүннөттү түшүнүүгө акыл керек. Бирок эмне себептен биздин түзүлгөн эрежелер акылга салынып түзүлгөн деген туура эмес маселе. Жок, акылга салынган эмес. Куран, сүннөт, ижма, кыяска салынып, жана сахабалардын сөздөрүнө, сахабалардын амалдарына салынып, анан түзүлгөн эреже. Мага бир дагы инсан алып келип бере албайт. Муну эреже акылдын негизинде түзүлгөн деп. Андай нерсе жок. Кайсы бир Абу Ханифа түзгөн эрежени алып келиңиз, аркасында бир аят, бир хадис же бир сахабанын сөзү бар. Эми иштихад болуусу мүмкүн. Сөз сахабалардан айтпаган болушу мүмкүн бир маселени, пайгамбарыбыз айтпаган болсун, бирок иштихад Куран, сүннөткө негизделип туруп анан иштихад кылынат. Ойлонуп туруп эле бир иштихад кылынбайт. Иштихадтын аркасында Куран, сүннөт, далилдер бар. Ошого эрежелер акыл менен түзүлгөн деген дагы туура эмес. Бирок көпчүлүгүндө Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхунун сөзүн айтып жүрүшөт да, эгерде динде акыл менен түшүнүш керек болоткон болсо, масыга мас тартканда үстүн эмес астына тартыш керек болчу, асты чаң болот деген сөздү айтып жүрүшөт да. Бул деген нерсе акыл качан иштетилет же болбосо кыяс качан иштетилет эгер далил жок болсо. Али ибн Аби Талибдин айтып аткан маселеси масыга мас тартыш боюнча далил келди бизде. Пайгамбарыбыз мастын үстүнө мас тарт деди. Эми акылың иштетпе, болду. Акылың иштетпей буйрукту аткар. Мусулмандын милдети пайгамбарыбыздын угамын жана сахабасынын угамын, Аллах Тааланын угамын жана пайгамбарыбыздын угамын деген сөз. Ошо кээ биркилер сурай берет, эмнеге пешин 4 рекет экен, 5 рекет десем, бул жерге акылың киргизбе. Бизге буйрук 4 рекетте пешин келди, болду. Эч нерсе жок болуп калганда суроо келип калды. Анда ошондо акылга салып, бул хадистер бар, бул жалпы эрежелер бар, ошондо мынандай деп далилге, ошол эрежеге өзүнүн оюн кошот. Дагы бир нерсени айта кетейин. Али пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабал радиаллаху анхуну Йеменге жөнөтүп атканда эмне деди? Сен барып Йемен элине кетип атасың, кантип жооп бересиң дегенде, Куран менен жооп берем деди. Эгер Курандан таппасаңчы деди. Демек Курандан бардык нерсени табыш мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз айтат буну. Анда эмне деди? Сахабанын сөзүн алам деди. Ижмаат алам деди. Аны таппасаңчы деди. Сахаба, аны таппасаңчы аштахиду би раи деди. Мен өзүм акылыма салып, эрежелер менен жооп берем деди да. Пайгамбарыбыз алхамдулилла деди. Кээ бирки адамдар ушул хадиске дагы тийишет, бирок бул машхур хадис Ханафи мазхабта амал кылынган жана дүйнөдөгү бүтүндөй аалымдар амал кылган эреже. Кээде санады алсыз болсо дагы мааниси туура болуп, же болбосо бул машхур болгондуктан анын санадына да көңүл бурган эрежелер бар. Ошон үчүн ушул Муаз ибн Жабалдын сөзүнөн улам далилдер канча экени аныкталган. Куран, сүннөт, анан ижма, анан кыяс. Демек, эч нерсе табылбай калганда муштахид мутлак өзү эрежеге карап өзүнүн акылынан жооп берет. Бирок акылынан жооп берди дегенде да бир нерсени түшүнүш керек да. Муштахид мутлактар ойлонгону шариаттын эрежесинин негизинде ойлонот. Бул мазхаб кармоо, акыйда бул Куранга, сүннөткө каршы деп кээ бир учурларда айтылат да. Жок, андай нерсе жок. Булар болгону жанагы атайын
Британия тарабынан же башка дин душмандары тарабынан түзүлгөн жамааттардын гана пикири болбосо, мазхаб деген нерсе бул школа, жол. Пайгамбарыбыздын хадисине, аятын, Аллах Тааланын аятына кантип жетебиз? Медресе аркылуу. Аны мен канча жолу мисал келтирдим. Кыргызстанда билим берүү министрлиги бар. Программа бирөө. Бирок Кыргызстанда миңдеген мектептер бар. Эмнеге ошо мектептерди көбөйүп кетти? Бир эле мектеп менен, бир эле министерство образования болсо, бир эле мектеп менен жок. Себеби муктаждыктар бар. Ар бир медресе ошо программанын негизинде бирөө жакшы эрежелер менен окутат, бирөө күчтүү окутат, бирөө эптеп. Ошо менен бардыгы билим берүү министрлигинин программасын окутуп аткандай эле исламды түшүндүрүүдө 4 школа бар. Абу Ханифанын мектеби, Имам Маликтин мектеби, Имам Шафийдин мектеби, Ахмад ибн Хамбалдын мектеби. Ушуга дүйнө ижма болгон. 4 мектептин кайсысын кармасаң, иншалла пайгамбарыбыздын жолуна түшөсүң. Ортодогу талаш 20%-ын тегерегинде. Ал 20% ар ким өзүнүн муштахидин аркасынан карманган, алар кыяматта өз жооп берет. Мисалы үчүн биз бир маселеде Абу Ханифанын пикири туура дейбиз, 20% дагы Имам Шафиде биздики туура деген болду, 80%-ны биз бир пикирдебиз. Акыйда түшүнүгү боюнча. Акыйда түшүнүгү боюнча бизде талаш тартыш жок. Акыйда боюнча болду. Имам Абу Ханифа акыйданы да фикты да бизге берди. Ошо менен чынжырча болуп келип, Имам Тахави рахматуллахи алейхи акыйда Тахавия акыйдасын түздү. Бүтүндөй алам бардыгы Имам Тахавидин акыйдасын Ахлус-сунна вал жамааттын акыйдасы деп тааныды. Ошонун тегерегинде биз эч кандай талаш жок. Ошого каршы чыккандар алар ошол биздин жамаатка туура келбеген Ахлус-суннадан чыккан адамдар. Жада калса ушул акыйданы шиялар ашарилер дагы, матуридилер дагы, вахабилер дагы акыйда Тахавияны Ахлус-суннанын акыйдасы дейт. Бирок ичине кирип туруп өзлөрүнүн акыйдасына туура келбеген жерин өзгөртөт. Жок. Эрчийсиңби? Эреженин аркасынан берчи. Ушул жерде Имам Тахави адашкан эмес. Ал өзү кичинекей 2 баракка жетпеген. Аны миллион жыл ойлонуп, далилдер негизинде жазган. Ал жерде эч ким адашкан жок. Аны эч кандай бир белгисиз болуп калган жери жок. Сопсон. Ошон үчүн акыйдада бизде талаштар. Ошол Ахлус-суннадан чыккандардын пикирлери. Дайыма Ахлус-суннага дайым. Пайгамбар сахабалардын безинде хавариздер чыкты, анан кадариялар чыкты, анан жабариялар чыкты, анан мушаббихалар чыкты, мужассимдер чыкты, шиялар чыкты. Дайыма Ахлус-суннага душман болуп келе берген. Бул кыяматка чейин улана берет. Азыр дагы бар ошондой Ахлус-суннага каршы чыгып аткан жамааттар. Тахавия ким, Матуриди ким деп атабыз? Абу Ханифа рахматуллахи алейхи илимди Хаммад ибн Аби Сулаймандан, Ибрахим Нахаидан, Алкамат ибн Кайстан алды. Жана башка сахабалардан, Куфага келген сахабалардан илим алган табииндерден илим алды. Сахабалар пайгамбардын акыркы фигин Куфага алып келишти. Имам Абу Ханифа ошолорду үйрөндү дагы эреже жазды. 5 китеп жазды. 5 китепти кээ бир алымдар Абу Ханифага жетпейт, анан менде немелер бар, ошонун бардыгын сүйлөйбүз. Кайсынысы жетпейт? Жетпегенин жетпеди деп айтабыз. Мунусунда кичине санадында жеткендерин жетти деп айтабыз. Анан бирок элестетип койгула. 150-чү хижраттагы Имам Абу Ханифанын китеби 1400 азыр 15-чи кылым, ортодо канча кылым өттү? Экинчи кылымдагы алым азыр 15-чи 16-чы кылым болду. Китеби бизге жетип келген чоң нерсе да. Имам Абу Ханифанын нар жагында акыйда боюнча китеп жок. Абу Ханифанын 5 китеби келди. Ошол 5 китебин үйрөнөбүз. Ошонун бирөөсү бүгүнкү башталып аткан сабагыбызда Фиккул Акбар. Абу Ханифа фикти экиге бөлгөн. Фиккул Асгар, Фиккул Акбар. Чоң фик, кичинекей фик. Фиккул Акбар деген бул акыйда деген. Фиккул Асгар деген бул фик биздин жашап аткан. Имам Абу Ханифаны түздү. Анан дагы сабактын жүрүшүндө дагы мен дагы айтып берем. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи фикка келгенге чейин акыйда менен алектенген. Качан гана Абу Ханифага тең келе турган Иракайын дейт, Басра менен Куфада эч ким калбай калганда, анан кийин фикка келген. Болду, эч ким калбай калган аны менен сүйлөшкөнгө. Кайсыл жерден бир фирка чыгып, бир жаман пикирлерди айтса, бардыгын жообун берген акыйда боюнча. Андан кийин фикка келген. Акыйданы бүткөндөн кийин. Ошого Имам Абу Ханифа эң биринчилерден болуп Ахлус-сунна вал жамаанын акыйдасын эрежеге салган инсан. Сиздин айтканыңызга караганда мен азыр акыйданы уже тиякта чогуу анан беркилер майда экен деп билип калдым да.
Ошо биз кайсынысын ээрчисек эметпейбиз, адашпайбыз. Biz İmam Abu Hanifa'nın erişiyle adaşmayız. İmam Abu Hanifa'nın akidasın keyinçerek gelip İmam Tahavi bardığın çoğulturu akidatı Tahaviye'den kitap yazmağı boldu. Andan keyin her bir zamanda kitap yazılıverdi de boldu İmam Tahavi akidanı yazıp toktop kalbaydı da al özünün zamanında adamlara yazdı. Keyin dağı bir Ahlu vel Cemaat'a karşı cemaatlar çıktı. Dağı bir kitap yazıldı. Alardın mezgilindeki koyulgan gümendörgö, töremes sözlerge rat berip İmam Maturidi çıktı. Bardığı bir sızıkta, bir icazada, bir çincirçada. Anam bir aytattı. İmam Abu Hanifa'nın akidası menen Maturidiki ököbi iki başka. Usulü bir. Alemi talaş tartışta Abu Hanifa'nın zamanında bolbogan buzulgan cemaatlar İmam Maturidi mezgilinde çıksanan İmam Maturidi ошол өзүнүн zamanındагы til менен жооп берет. Misal үчүн азыр биз банк маселелерин жооп берип атабыз. Абу Ханифа айткан эмес, бирок эрежесинин негизинде азыр банктарга жооп берип атабыз. Ошондой анан бирөө айтпаш керек да. Б, А, Н, К деген нерсе Абу Ханифанын китебинде жок десең жок да. Анын эрежелерин колдонуп биз азыркы замандагы маселеге жооп берип атабыз. Имам Матуриди Абу Ханифанын акидадагы эрежелерин алып туруп, ошол өзүнүн заманындагы туура эмес adashgan firqalarga javob bergan. Shuning uchun İmamul Huda, Hidayatning imami deb laqablangan. Anan adamlar keyinda o'ylayverishadi ekanda, bu İmam Tahavining aqidasi o'zuncha aqida, İmam Maturidining aqidasi o'zuncha aqida, Abu Hanifalar qayerda juradi, mine oldu debchi. Ibn Sebtdan keyinda da biz o'qib qolibmiz janaga bir jamoatlardanchi. Sizlar emnege Maturidimen deb jurasinglar dagı, o'zing Abu Hanifaning masqabында deysinglar dagı, biroq Maturidi deychisinglar dedi. Şu açıqlik kirgizib qo'yaylik da. İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi başında aytganday ele ilimdi çoğ tabiinlerden ilim aldı. İbrahim Nakhai, Alqamat ibn Qays, Hamad ibn Abi Suleyman, jana başkalardan. Aswad başkalardan. Alar nemeden Abdullah ibn Mas'ud'dan ilim aldı. Bizde akidadagı, fiqhdagı uşul jol menen geldi ilimçi. Peygamberimizden Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Musa al-Ash'ari jana başka 1500 sahabalar Kufaga Peygamberimizin akidası menen fiqhini alıp geldi. Üyrengöndө tabiinler üyröndü. Sahabalar tabiinlerden Abu Hanifa üyröndü. Üyrönüp durup al 5 kitap yazdı akidadan. Fiqhul Akbar, Talim Mutaallim, Al-Vasiyya, Vasiyya, Absat deb 5 kitap yazdı. Oşol 5 kitap daima emnedse Ahlus Sünnet vel Cemaat'ın akidası okunup geldi. Anan İmam Tahavi o 321 yılı hicratta bul dünyanı ötkön. Abu Hanifa 150 yılı bul dünyanı ötkön. Andan beri ne kılıp juda adamlar kaysa akidada jürse Abu Hanifa'nın 5 kitabı var, oşonu okup jürüş. İmam Tahavi'nin zamanına gelgende öz akida yazısı geldi. Hadisten yazdı, fiqhtan yazdı, akidadan yazısı geldi dağı. İmam Tahavi akidadan Abu Hanifa'nın akidasın İmam Tahavi özünün erecesi menen Akidat Tahaviyani kançançı yıl yazdı? Oşol eğer 321 hicratta ötken bolsa oşo 300 yılları yazdı. Bu kayaktan alıp yazdı. Oşol üçün Akidat Tahaviyanın başında aytıtadi. Bu akida İmam Abu Hanifa'nın anın şakketi Muhammed Abu Yusuf'tun jana Muhammed Hasan Şeybani'nin akidasıdır. Emne sebepten başkalar da aytkan jok. İmam Tahavi Abu Hanifa'nın 5 kitabını özünün kitabına girgizgisi geldi. Bu oldu. Tertipteyisi geldi. Oşoga aytıtam İmam Tahavi'nin akidası bizim ustaz Şeyh Said Bagdaş tahqiq kılıp çıkarganda oşentadi. Bu İmam Tahavi'nin akidası biz bu Abu Hanifa'dan rivayet kılıp atıp yazdı. Andan keyin İmam Maturidi 333 yılı bul yerine ötedi. Aldağı İmam Abu Hanifa'nın akidasını özünün zamanında alıp kengirrek kılıp yazdı. Bardığı biri güveli Abu Hanifa'nın derecesine al barıp durup Hamad ibn Abi Suleyman Alqamaga, al Abdullah ibn Mas'udga, al Peygamberimizga jetedi. Cincir çavzı şonday. Anda emnege adamlar Maturidi derçi otat desem, Maturidi degen bayağı kim belgili bolup oşon kitaplar okuy berip durup Maturidi akidası bolup kaldı bol. Bu Abu Hanifa'nın akidası. Dolayısıyla Abu Hanifa da öyle Peygamberimizin akidası desin. O şu mesele. Demek ökönün yılı jakın ele bolot.
İmam Tahawi menен Maturidi'nin жылы жакын эле. 12 жылда айырма болду. Бирөө Египетте болгон, бирөө Орто Азияда болгон болду. Акыйдасы бир эле. Эч кандай айырма деле жок экен да. Эми айырма жок дегенде негизинде айырма жок, бирок түшүндүрүү услуптарында айырмачылык бар. Себеби Mercedes жаңы чыгып атканда башкача болчу. Азыркы Mercedes башка. iPhone жаңы чыкканда башкача болчу. Азыр башкача, бирок негизи бир да. Кичине функцияларды кошкон, адамдарга жеңилдик кылган, чоңойтты, кеңейтти. Бирок иштөө функциясы бир. Ошондой эле Абу Ханифанын акыйдасы негиз, анын түшүндүрүү услубу барган сайын мисал үчүн биз акыйда жазсак, биз өзүбүздүн заманыбыздагы акыйданы жазабыз. Азыр биздин мезгилде вахабилерге рат жазабыз, теңирчиликке рат жазабыз, дагы бирөөлөргө жатты атеисттерге жазабыз. Биздин өзүбүздүн заманыбызда кайсы проблемалар болсо ошого карап китеп жазабыз. Бизден кийин 200 жылдан кийин тиги Олжобайдын акыйдасы деп окуп аткан болсо, аны Абу Ханифанын акыйдасы болгон мен тартип деген сөз. Имам Акыйдат Тахауияны карманам десеңер, же болбосо аны чанам десеңер, анда Абу Ханифанын акыйдасын чанган болосуңар. Абу Ханифа Абдулла ибн Масудтан чынжыр чачып, пайгамбардын акыйдасын жокко чыгарган болосуңар. Эгерде пайгамбардын акыйдасын билемсиң, Абу Ханифаны билесиң. Абу Ханифадан кийин Имам Тахауияны кеңирээк кылды. Андан нары жагында Имам Матуриди аны ошо өзүнүн заманына жараша кеңейтти. Бардыгы бир акыйда, бир булак. Эмне себептен биз ханафи болушубуз керек, мазхаб кармашыбыз керек? Биз эмне себептен ханафи болушубуз керек, же мазхаб кармашыбыз керек дегени үммөт ижма болду. 4 мазхаб пайгамбарыбыздын фигин, акыйдасын чагылдырат деп. Демек, пайгамбарыбыздын акыйдасын түз үйрөнүш үчүн бир школага киребиз. Ал школа 4 школа. Кааласаң шу 4-өөнө киресиң, Ахлу Сунна вал Жамаатка пайгамбардын акыйдасына илешесиң, чынжырсаң жабыл. Болбосо андан сыртында болосуң, Ахли бидаанын жолуна кетесиң. Кээбекler 4 мазхабты кармабагандар барып Ахли бидага кетет, Каррамияга кетет, Жахмияга кетет, Муътазилага кетет, Мушаббихтерге, Мужассимдерге, Хашавилерге кетет. Эгерде акыйдан Ахлу Сунна вал Жамаанын акыйдасын кармайсың, фикта бир мазхабты кармайсың, акыйдада же имам Абу Ханифаны ээрчийсиң, же Матуриди менен имам Тахавиди ээрчийсиң. Себеби эмнеге? Себеби 4 мазхаб алдылардын бардыгы же Аш'арилер, же Матуридилер. Себеби школа бир. Ал эми мухаддис, бул фукахалардын тилимен айтабыз, фикме. Мухаддистердин да өзүнүн акыйдасы бар. Анан айтып жүрүшпөйсүң, биз мухаддистер каякта калды. Мухаддистер деген дагы бир аалымдар болгон, жалаң хадис менен арек болгондар. Алардын жеткенче эле бир риваят тапкып эле жазып эле теманы коет, риваят жазат, түгүнө бир катар жазбаса жок. Фукахаларды кандай эмес, хадистер сага акыйда китебин алып келип отурбайт. Ага китепте акыйда китепте да бар. Адамдарга кара сөз менен жазып берели дейт. Мухаддистер да китеп жазган. Алардын дагы Ахмад ибн Хамбалдын акыйда боюнча китептери бар. Бирок алда Ахмад ибн Хамбалдын акыйдасы дагы хадистерге басым жасалып чыгарылган. Аны ошол мухаддистердин заманы өзлөрүнүн услубуна жараша ушундай болгон. Ошон үчүн бирөө дагы суроо бериши мүмкүн, айтып коет. Матуридиге чейин, имам Аш'ариге чейин анда элдер кимди ээрчиген десе, Абу Ханифаны ээрчиген, мухаддистерди ээрчиген. Мухаддистердин Ахлу Сунналар. Аларда деле акыйда жазылган. Мисалы үчүн Ибн Хузейма деген чоң мухаддис Тавхид деген китеп жазган. Бирок ичинде бардыгы проблема хадистерди алып келген. Сыртынан караганда Аллах Таалага окшошу. Атайынан Аллахтын колу, Аллахтын буту, Аллахтын жамбашы, Аллахтын балтыры деп темаларды коюп аны китеп жазган. Аны алымдар эмне кылган, инкар кылган. Бирок кийин башка биздин китептерден окуп калдык, имам Ибн Хузайма ошол пикиринен кайткан деген сөз бар. Бирок ошо адамдардын бардыгынан кийин фукахалардын жазган китептерине кеткенден кийин наркылардан көрө албаштык, бuna мазхаб кармабаш керек, ана буларды ээрчибеш керек деген сөз ошодон келип чыккан да. Алар хадиске таянып койгон, хадистерди бардыгы эле түшүнө бербейт да. Аны элдерге жеңил кылып, кара сөз кылып жазып, ошо имам Абу Ханифа берген. Эмне үчүн бүгүнкү күндө дагы имам Абу Ханифанын маселелери актуальный? Эмне себептен азыркы мезгилге чейин эле имам Абу Ханифанын акыйдасы, Абу Ханифанын фикдагы эрежелери болсун актуальный. Десе себеби имам Абу Ханифа ушундай кылып эреже жазган, ал пайгамбарыбыздын сөзү, Курандагы аяттардын негизинде эреже жазылган да. Курандын аяттары
Пайгамбарыбыз сөздөрү кыяматка чейин актуальный да. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан кийин пайгамбар келбейт демек ушул неме менен жашайсыңар. Ошого эреже түзүлгөн эреже эки нурдун түбүндө жазылган эреже болгон үчүн азыркыга чейин актуальный болуп атат. Ал Куран менен сүннөт. Ошого дүйнөдө чече албаган маселелер Ханафи мазхабынын эрежелери менен чечет. Азыркыга чейин дүйнөдөгү ахвал шахсия, семейный кодекстер Ханафи мазхабы менен чечилет. Дүйнөдө muamalat, soda satık meseleleri azırkı gündü ahval-ı şahsiye neme muamalatil maliye hani Abu Hanifa'nın fikirlerine çeçilir. Ki bir meselelerde gana azırkı zamanda İmam Abu Hanifa'nın koygun derecelerinin amal kılalbay kalsa mümkün başkadan alağız. Muamalat soda satık degende bir gengirlek de mümkün Şafii'den de alın atanlar misal Şeyh Taqi Üthmani çoğun alınmış. O kişi gede bizim Hanefi mazhabında amal kılgın bolup kalsa başkalardan da kal verecek. Sebebi azırkı mezgilde fakihleri soda satık meselesinde ne gerek adamlara jеңилдик kılıp beş gerek. Şafii'den alına Hanefi alına. Oşoğu bizde Ayufi degen standart yazılgan. Mına şunun başında şu Şeyh Taqi Üthmani yazılgan azırkı mezgildeki soda satık meseleleri şu banklar şu meseleni azırkı çeyim şu kitaplar şu Hanefi mazhabının köptüğü meseleler şunun içinde. Тарихи маселелерге айта турган болсок, саз Имам Абу Ханифа казы болгондон баш тарткан деп айтылат. Ооба. Бул тарыхта чынбы? Эмне үчүн? Ооба, ол боюнча биздин китептерде келинет. Ошол Иракка индет Басра менен Куфанын амири Язид ибн Хубайра, эгер адашпасам, амир болуп келгенде казылыкка мажбурланган. Эмне себептен казылыкка мажбурланган? Себеби мамлекет ошол мезгилде халифалык же башчылык өзүн күчтүү кылыш үчүн жана күчтүүрөөлү алган да. Элдин бардыгы Абу Ханифаны ээрчиген ошонун заманында. Ошонун фатвасы менен кеткен. Демек аны казы кылып алса, ошону казы кылып алып туруп, тиги Язид бардык өзүнүн оюн ишке ашыргысы келген. Аны билген Абу Ханифа баш тарткан. Анан аны сабаган, урган, анан акыры такыр болбогон, анан кой берген. Анан кийин дагы бир амир келип ал дагы казылыкка. Ошо качканда Маккага качкан. Маккага качып, Маккада бир аз жүрүп, ошол жерде Ата ибн Аби Рабах деген чоң Макка бүтүндөй Хижаздын алым, хадисте алымы болгон Ата ибн Аби Рабахтын астында илим алган. Хадисти мазачында Хижаздагы хадистердин бардыгын билип келген Абу Ханифа. Ошон үчүн китептерде келет, мүмкүн дагы баяндайбыз. Бирөө айтат, биз Ата ибн Аби Рабахтын сабагында бирибиздин аркабызга бирибиз сүйөр мындай болуп тизилип хадис угуп атканыбызда Маккада. Абу Ханифаны Ата ибн Аби Рабах алыстан көргөндө бошоткула деп жол ачтырып келип өзүнүн жанына тургузушкан. Урматтап. Ата ибн Аби Рабах бүтүндөй Хижаз, Макка, Мадинадагы хадистердин эң илимдүүсү Ата ибн Аби Рабах болгон. Абу Ханифа ошо хадистердин баарын алып келген. Жанагы Абу Ханифа хадис билбейт дегендерге жооп катат.